Бакыт байке экөөбүз маегибизди дагы улантайлы. Азыркы маек дагы суроо жооптор менен болот. Анткени суроолор аябай көп түшүп атат бизге. Бакыт байке, биздин бир көрөрманыбыз сонун кызыктуу суроо бериптир. Жыргал менен кумардын айырмасы эмне дейт? Мен мынтип айтам элем, кумар бул дененин кызыкчылыгы. Жыргал бул жандын кызыкчылыгы. Мисалы адам өзүнүн жандын кызыкчылыгы менен жашай турган болсо, Жыргал менен. анда жанда өсүү болот. Эгер адам өзүнүн кумары менен дененин кызыкчылыгы менен ал жанда өсүү болбойт. Ошол айырмасын билип алыш керек. Мына бүгүнкү күндө биз деле мына жаныбыз сыртка чыга албай турган ушул да. Жан акыл деп коет, мисалы жандын акылы куштай акылдуу деп, бул да ушул жерге өзүн өстүрөм, өнүктүрөм деп келген жан да. Ооба. Бирок биздин сознание, аң сезим аны жаап атпайбы акылыбызчы. Ошо жаап калгандыктан биз ага доступ жок болуп калды да. Жанга доступ жок да. Ошон үчүн биз көп нерсени мындай аңдабай калдык да. Биз баягы бул суроого кандай бир кадай дененин кызыкчылыгына ооп кеттик да. Анан ооруп атпайбы жандардын баарычы. Ар кандай кырсыкта ооруп атат да. Аны ачык эле айтып атабыз. Жаным кыйналып атат депчи. Сөз менен айтып атабыз, бирок ошону түшүнө албай атабыз. Өзүбүз кайра ошол сөздүн маанисине түшүнүгүн түбүнө бере албай атат. Эмнеге кыйналып атабыз? Эмне үчүн жаныбыз кыйналып атат? Эгерде биз ушулардын баарын билип алсак эле, биз жанды оорутпашка, жанды өстүрүүдө болгондо биздин жан гүлдөп өсөт да. Ушунчалык көп нерсе жанда жатат, ачылбай жатат. Ошого кандай биринчи кадам ташташыбыз керек? Эң биринчи нерсе, өзүң жана айтып кетпедиңби? Эң күчтүү курал азыр сүйүү. Адам өзүн сүйө билгенде эле адамдагы бүт молекулалар деп коет, булардын баарында өзгөрүү болот. Адамдын ДНКсында өзгөрүү болот. Баардык нерсе өзгөрөт. Өзүбүзгө сүйүү болгондо. Өзүңүзгө сүйүү болот. Биринчи өзүңдү сүйбөйүнчө башканы сүйө албайсың, бул чындык. Башка бирөөнү сүйсөк ДНКларында өзгөрүү болбойбу? Ал эми болот, сен ал кишиге действовать этесиң да, бир кишини сүйүп калсаңчы. А так сен өзүңдү сүйгөндө эң нерсе балкуу болуп атпайбы? Нирвана деп коет го башкалардачы, бизде балкуу дейби? Адам өз балкууга киргенде гана анан сезе баштайт да. Эмне экенин жашоодунчу. Сөйткөндө балкуунун ичинде да баары ачылып бере баштайт да. Биз дайыма бирөө үчүн жашап көнө алыппыз да, балдарыбыз үчүн жашайбыз. Жаныбыздагы жарыбыз үчүн жашайбыз, ата энебиз үчүн жашайбыз. Анан эң акыркы очередте өзүбүздү коюп коет атпайбызбы? Ошон үчүн да жаныбыз кыйналып атат го, Не только кыйналып атат. Биринчиден сиз ошо балаңыз үчүн жашап, баланын өзүнүн келген миссиясын аткарпай атасыз. Биринчиденчи. Анан жолдо жабылып атат өзүнөн өзү. То есть Кудайга болгон жолу, биринги жолу, ушул руханий дүйнөсү жабылып калып атат да, баланчы. Бала болобу деген эле жан эркиндикте болуш керек. Биз Аябай демек боштукта. балдарыбызды сүйгөн болуп аткан менен биз балдарыбызга тоскоол болуп атпыз да. Көп жактан тоскоол болуп атабыз. Себеп дегенде мына азыркы биздин берип аткан тарбия же көрсөтүп аткан нерсе деги эле элибиздин аң сезими мындай да. Асманда бир күн бар. Мына жылдыздар турат. Ол башка жакты көрө албайбыз да. Эгерде биз асманга кичинекейибизден балдарыбызга асманда миңдеген күндөр бар. Миллиарддеген галактикалар бар. Сен ошодо келген бир күнкүмсүң деп ошол аң сезимин ошондой буруп ачсак, анда биздин балдардын аң сезими чексиз өскөн болот да. Ошондо баардык жерге доступный болот да. Булардан өткөн гений, булардан өткөн окумуштуу же болбосо мыкты балдар болот да. Биз ата эне чектеп салабыз мунун баарын. Балдарды чектеп атпыз. Балдар бир эле аяктан чектеп, окуудан чектейбиз, садиктен чектейбиз. Анан ушу тарбия беребиз деп такыр эле буларды жаап салабыз да. Биздин деле тас кейпибиз болуп чоңоет да. Чын да. Булардын деле тас кейпи акча табыш керек, байыш керек, кокуй минтиш керек деп баягы ичиндеги жаман нерселерди өздөрү заработать кылат да, бирөөдү көрө албай, бирөөгө көз артып ушулардын баарын биз өзүбүз жазып турабыз. Ошондо биз өзүбүзгө окшош кылып тарбиялайбыз да. Ата эненин максаты ушундай да, биз өзүбүз жакшыбыз, биздин көз караш менен жашаш керек балдар деп атпайбызбы? Ошондой. Ошондо биз ошондо тарбияны туура эмес берип атык да. Эгерде баланы кичинекейинен эле аң сезимин бизди горизонтальный тарбиялап коятык да. Вертикальный кошо тарбияласачы, абалада вообще
укмуштай эний балдар болмок да. Ошондо азыр балдарды биз канча жаштан баштап вообще кое беришибиз керек? Вообще негизи балдарды өздөрүнчө жашап, мен өзүм балам ушинтип айтты да. Апа, мен деген бул жашоону жашап өзүм ошибкаларды жасашым керек деди да. Өз оңдош керек. Өзүм опыт алышым керек бул жашоодон депчи. Топтура опыт алганды, тажрыйба топтогонго келди да. Мисалы Кыргызда бул жөнүндө жакшы илимдер бар да, мисалы баланы дээринен тарбиялаа деп коет. Дээр дегенди биз түшүнбөйбүз да. Дагы бүгүн дээр деп айтабыз, бирок дээр эмне экенин да билбейбиз. Түшүнбөйбү? Дээринде бар деген сөз бар го. Дээринде жок бар, же болбосо мунун дээринде жок деген сөз бар го. Ошондо каягында болуп калды дээр болгондо. Ошо дери какта эми? Чөнтөгүндө же. Вот биз сөздөрдүн баарын кыска түшүнүк менен айтып калсак, биз балдарга андай кенен, анын бир ушунчалык касиетин, анын бир мүмкүнчүлүгүн түшүндүрө албаганбыз да. Дээр деген бул мээде боло турган нерсе, бир точка экен. Ошол дээр магнитофон сыяктуу экен да. Мисалы илгерки тарбиялар бар, ошо дээрде баягы азыр орустар акаша дейби, бирдекеден чыгарышат го. Ошол сыяктуу эле бул жазып турган магнитофон сыяктуу жазып турат да баары. Ишке аткарып турат. Анан балага кичинекейин айтат го, балага 4 жерден тарбия бериш керек. Биринчи атанын белинде жатканда, экинчи эненин курсагында жатканда, үчүнчү болсо бешикте жатканда, анан төртүнчү божийде, ушу 4 нерсени кошуп коет да. Төртөөнү тең мындай карап көрсөңүз, баардыгы ошол ааламга байланыштырып тарбиялаган да. Мисалы ошол эле бала атанын белинде дегенде, ата биринчи бала болоодо бул ойлонуш керек да. Кандай баланы мен жарыкка алып келем азыр? Анан ага кандай тарбия берем? Деген биринчи пландарды коет да. Анан кийин кайрылып ааламга кайрылып ушунчалык таза, тунук, аруу нерсени сурана баштайт да. Анан ошол нерсени жаза баштайт өзүнүн белине. Мисалчы, анан ал через энеге берет. А эненин курсагында жаткан жер арулук деп коет. Эң таза нерсе ошо келет. Эмне үчүн эненин тиеги дайыма орундалат? Себептен энелик арулукту эне принимать этет. Жан таза кендиси. Ошон үчүн жанагы ошол арулукту бекем сактаганда, аруу аялдан аруу бала төрөлөт, эл башкарган деп айтылып калган да ошол себептен. Бул ошол аялдагы улуу касиет, ошол аруу келген жанды өзүнө кабыл алат да. Анан ошондо өстүрөт. Ошо өстүрүп аткан учурда ката кетип калат да. Өстүрүп аткан учурда ошо балага баягы ыргак менен келди да, ааламдын ыргагы деп коет, ааламдын жашоосу менен келген бала да. Ошого жобок айтып берип, жылдыздар жөнүндө тигилеп алса, анын аң сезими жабылбайт. Биз курсакта жатканда эле аң сезим жаба баштайбыз. Жабылбай баягы ыргак өзү менен айланып турат, ыргакчы кошо. Анан абаланан бешикке салабыз төрөлгөндө. Төрөлүп атканда да бир жакшы нерсе бар. Адам төрөлүп атканда бизде 2-3 жашайт экен да. Бул укканым, бул чындыгы канчалык чындыгы бар билбейм, бирок укканым боюнча адам төрөлүп атканда башынан ылдый тартып атпайбы мындан. Ошол жерде биз бир нерсени үзүп алат экенбиз, туура эмес төрөлүп атабыз. Ушу көпчүлүк балдар ушундай болот экен. Анан баягы келип атканда азыркы бир мода чыгып калды го, бир аткан дейби, аткандай сөйөктү оңдойт экен, анан мынтет экен, ачат экен деп келип акча жасашып атпайбы элдин баарычы. Мына ошол жерден биз бир ошибка кетирет экенбиз. Ошол жерден бир аалам менен болгон бир связка бар экен. Ошол связканы акырын бүлдүрүп алат экенбиз да. Бала ошодон ачылбай калат экен да. Эгерде ошол эне да билген болсо, төрөлөрдүн алдында, төрөтү келген учурда дайыма жарыкты чакырып, мына кыргызча айтканда умайны чакырып, анан ошолордун туура төрөлүшүнө баарына ошолор көзөмөлгө алып турушуна чакырган болсок, ошондо жанагы нерсе эч кандай үзүлбөй, эч кандай бир зыяны жок төрөлөт экен да. Аман алып калат. Бул балдар кичинекейинен баштап эле, төрөлгөндөн баштап эле булардын жана көз ачык сезимдери бар, көрүү сезимдери жабылбайт экен да. Булар шумойдон кетет экен да. Эми карасаңыз, бул кандай нерсе болуп кетти да. Может быть, илгери ошондой болгондур. Биздин ата бабаларыбыз ошондой кылгандыр да. Анан кийин Советтер Союзуна жашап калганда атеисттик өчүп кетпедиби? Жалаң эле врачтар менен жашап калдык. Эми ошол убакта умайнелердин көзөмөлүндө эмес, врачтардын көзөмөлүндө жанагындай нерселер болду да. Эми ошол нерсени оңдогонго мүмкүнчүлүк барбы, жокпу? Бар. Кантип оңдошубуз керек?
баары оңдой турган ошол да адамдын өзүнөн деп. Oyun эле. Адамдын оюнда бар десем болот. Мисалы сиз азыр эле ушул окурмандарды деле же угармандарды деле өздөрү мындай кылып келсе болот да. Мисалы бир адамды оңдойн деп чечтиңиз. Ошого отуруп алып, ошого жылуу энергияны жумшап, анан ошонун баягы мүнөзү кандай болуш керек, мисалычы, сизге болгон мамилеси кандай болуш керек, же айылга болгон кандай мамилеси, ошентип ошонун энергиясына салып эле, ошентип берсеңиз, ошол адамды 2-3 күндөн кийин такыр башка, сизге болгон мамилеси же ошо такыр башка болгонун байкай баштайсыз. Эгер ушундай эле биз мисалы ыкманы жумушта болобу, иште болобу, үйдө болобу колдонсокчу, бат эле бул сезет да. Мисалы кече өзүм эле үй бүлөмдө айтып келатам кылышпайт да, а бирок сөз сүйлөгөндө биз бактылуу болойлу деп аябай сүйлөшөт да. Бир ар бир үй бүлөдө бар да. Анан мен айтам да, бул сөзүңөр аябай жакты мага. Бирок силер ошону жазабайсыңарбы? Дегенде жол жок да көрдүңбү? Ар бир үй бүлөдө эле сөз. Начагизде үйдөн ар жагында кандай кылышты билбейт да. Эми баардык нерсе түптөрү турган нерсе биз жана айтып кеттик, бул адамдын полесинде дечи. Адамдын полеси, үй бүлөнүн полеси деп коелучу, анан аркы адамзаттын полеси же болбосо ушундай Кыргызстандын полеси болду, бул баардыгы бир аурага кирип кете берет да. Мисалы мен балдарыма айттым да, үйгө кухняга эртең менен барыңар кухняга келесиңер, ошо тамак ичесиңер, ошо кухняга бир чоң аябай бир сулуу кылып бир кооз кылып туруп анан мен дүйнөдө эң бактылуубуз же биз дүйнөдө эң бактылуубуз деп жүрөк менен айтыла турган бир нерсе жазып илип койбойсуңарбы? Эмнеге ата дейт. Баардыгы ошодон башталат. Ошого улам келип силер кирип чыкканда эртең менен тургандан баштап ошо айта баштаганда силердин аң сезимиңер бийикти тарта баштайт. Бул аң сезимде да бар. Жарата баштайт да, ошол үйдүн эле мындай аурасы же талаасы эле ал бактылуулукка жөндөй баштайт. Өзүнөн өзү бул топтоло баштайт да, ошол жерге күччү, анан ал чоңоет. Ошентип бул нерсени улантып кетсеңер болот. Булар жолдору эле оңой экен, бирок аткарууга келгенде биз баары кыска ойлонот экенбиз. Бирдекени ойлосок да нар жагы жок да. Бер жагын ойлоно алабыз да, мисалы канча макал лакаптар бар, ар бир макал лакапта том акылдар жатпайбы? Мына ошол биз акылдарды чече албай, жашообузга колдоно албай калгандыктан биз аларды кыска эле үчтөн өтүп кете беребиз да. Эмне деген бир эле сөздүн өзүнө целый бир том акылдарды бекитип койгон да. Ошолорду чечсе эле кумуш болмок. Ошол бактылуулук болуш сенин колуңда. Биз өзүбүздүн ата энелик балдарга болгон сүйүүбүз менен балдардын жолун бекитип, балдардын жолун бурмалап, жараткандын берген планын да бузуп атпыз да. Туурабы? Туура. Абдан туура, Ал эми болсо азыр мындай да бар да, эмичи? Балдарыбызды ошентип бузуп атпыз да. Анан биз балдардыкын эле эмес, өзүбүздүн жаныбыздагы түгөйүбүздүкүн дагы аны кылба, муну кылба. Мен өзүм сетебикмин да. Анан бизде жумушта ошондой нерсе көп да. Күйөөм уруксат бербейт иштегенге. Күйөөм барба дейт, күйөөм келбе дейт. Улуу жаш өтүп калган аялдар болсо, балдарым уруксат бербей жатат, кыздарым уруксат бербей жатат, койдуп атат, урушуп атат деген нерселер бар да. Ал дагы мындай караганда ошо жаныбыздагы адамга биздин сүйүүбүз болуп атпайбы? Ата энебизге сүйүүбүз болуп атат. Ошол жагын кандай кылышыбыз керек? Бул мен эсептебейм, сүйүүдө эсептебейт элем да. Болгон эле бир жакшы көрүү сезимде бир кандайдыр өзүм билемдиктен же менчиктеп алгандыктан ошого айланып кеткен нерсе болуп атат да. Сүйүү деген Кудайдыкы да чынындачы. Эгер ошол үчүн биринчи өзүңдү сүйдөп атпай, сен өзүңдү сүйгөндө бар ачыласың, ошондо нур чачасың да. Анан сүйүүдө эле биз жакшы көрүп койсок, бул сүйүүдө эле анан аны кызганып өзүбүз кызганып эле убада болуп эле баягы болбогон нерсени тоодой кылып алып күчкө айлантып алып атпайлыбы? Чыны келгенде мисалы
эгерде сендеги күч, сүйүүнүн күчү дейбизби, мээримдин күчү дейбизби, ошол күчтүү болсо, ал ошол сен аны сүйүп деле бара болбойсуң, сенен чыккан энергетика эле аны оңдой баштайт да. Өзүнөн өзчү. Мисалы, кече өткөндө бир Фейсбукка жазгам, уктуңбу, окуган жоксуңбу? Бир адам акыркы статьясы менен рак болуп жатып калган жөнүндө жазбадымбы? Анан жатып калган ушу баягы өлөт дегенден үмүтү калып калган врачтар отдельно бир комнатага жаткызып коет экен да. Возможно, 1-2 күндө өлөт деген эле өмүрү калды дегендейчи. Анан ошол жазыптыр да. Ошентип жаткызып койду эле. Анан терезеден караса бир тал туратмыш да. Ушунча кооз да. Күздүн күнү ушундай экен. Анан ошо өзүнчө суктанып баягы ошончо сүйүүсү ачылып кетти да анан. Анан кичине оокат иче баштаптыр. Ошолайчы. Бүт жакшы көргүн сезимге Кудай өзү өткүзүп койсо керек дейм да мен. Ушунча жакшы көрүп барайын, ошол эле оорусу айыга баштайт. Врачтар келип таң калат. Анан аны бир биякта бир палатада 6-7 киши жаткан жака которуп койсо, ардегилердин баасы оорусу айып кетет да. Эми ал именно аны мындай бүгүн биз изилдеп көрө турган болсок, ал кишинин сүйүүсү ачылды, ошол сүйүүсү бере баштады да. Жанагы эле бүгүн өлөбүз деп жаткан же оорукчалдардын баарын өзүнүн сүйүүсүн берип, алардын баары айып кетти да. Мына ошол сыяктуу бул сүйүүнүн күчү ушундай да. Ал сен аны андай биздики бир жаман мен сени сүйөм анан мындай деп калп эле немени айтып атпайбы? Чыныгы сүйүү бул айтылбай эле өзүнөн өзү берилип турат да адамга деле. Азыр любой эле биздин кыргыздар эле отурганда ошол өзүнөн жылуу сезим менен адамды карап турса эле, бул ошол сүйүүнүн энергиясы чыгып турат. Ошодон чыккан энергетика тиги адамды барып курчайт да. Жакшы боло баштайт. Же болбосо мына ушул жерде отуруп алып, экөөбүз эле отуруп алыптыр, өзүбүздүн оюбузду ааламга жөнөтүп, ошо ааламдан асмандыбы, булуттубу бир нерсени экөөбүз жакшы көрүп эле койсок, ошо бизден чыккан сезимдин күчү, сүйүү күчү ошол жерде иштей баштайт. Аябай бир укмуштуу нерсе да. Ушул жерде отуруп алып койду, Американы эле жакшы көрүп койчу азыр эле. Ушундай Американы жакшы көрсөң эле, ошол сенин энергияң барып, миңдеген ушундай күчтүү энергетикалар кошулат да, чоң иштей берет. Адамдар бирин-бири бейишке жеткизип койсо болот, бирин-бири жок кылып койсо болот да. Эгерде адамдарда ушундай илим жетиштүү болсо, илим күчтүү болсо, буну кылып койсо болот. Дүйнөдө бир да согуш болбойт. Дүйнөдө эчтеке болбойт. Карасаңыз, биздин, например, Кыргызстандын жарандарын, тем более Кыргызстарда укмуш күч берилип атпайбы, кыргыздаргачы? Анан ошол күч биздин кыргыз мамлекетин өнүктүрүп өстүргөнгө жетишпей жатат дейсизби ошол сүйүү? Например, бизде кыргыздардын баарында эле патриоттук сүйүү бар го мамлекетибизге, өзүбүздүн жерибизге. Бирок тем не менее кыйналгандан кыйналып эле жашап келатат, мамлекетибиз өспөй эле гүлдөбөй эле жатат. Биз сизге башында айтып кетпедикпи? Биз баардык нерсени кыска түшүнүп үйрөнүп алганбыз депчи. Мисалы ошол нерсени баштаган нерсени бир сүйүү деп койсок да, сүйүүнүн нар жагы кенен тереңдигин билбей эле сүйөм деп эле коебуз да. Жакшы көрөм деген сезим менен элечи. Бул жакшы көрүү, сүйүү деген сезимдин өзү күчтүү да. Биз андай күчтүү жараткан жокпуз. Сезим жок, Биз сүйөм деп койдук, биз жакшы көрүп ушул андай эмес. Чындап өзүнөн чыккан энергетикада, мисалы, ырыс деп кыргыздар сонда айтат да. Ырыс менен ырыска эки башка нерсе да. Ырыс качан өлкөң ырыстуу болот, качан сен өлкөңдү сүйгөндө ырыстуу болот да. Ырыс деген бул ошол сүйүүдөн жаралган бир энергетика да. Ырыскы деген бул келип аткан сага энергетика да. Ошон үчүн бул баягы өзүңдүн туулган жериңди сүйүү, элиңди сүйүү, мекениңди сүйүү деген нерсе бул адамга чоң ырысты алып келет да. Эгер чындап эле ошол айтып аткан элдин баары чындап эле ошондой сүйүү болсокчу, анда Кыргызстанда алда качан эле башка жашоо болот. Алда качан. Ошо жок болот атпайбы? Даже ушул мурунку кезде бар болчу, мисалы, кел экөөбүз алып келе, айылда келатсаң, көчөнүн наркы бетинде келаткан апа сени тааныбайбы, өзү бели бүкчөйүп келатса, "Эй, Бергел" деп чакырып алып турган, келип алып. "Ким болосуң ондан" деп бетиңен өпчү. Ошо аларда мээрим ашып турган экен да. Ошон үчүн алар мээримин кимге берерин билбей ушунчалык неметип турган болгон да. Биздин деле ошол качан жалпы адам бир улуу нерсеге жеткенде улуу нерсе жаралат да.
Жетпесек биз жерде эле жүрө беребиз. Жашоо ушундай деп бири-бирибизди күнөөлөп коюп эле мамлекетибизди күнөөлөп өзүбүз күнөөлөп эле жүрөбүз. А эгер ушулардын баары топ болгон же бир илим ушулардын башын бир бириктирип койсо, ушундай болуп кетпесе, жок дегенде ошо Манасты эле Манастын күчүнө, Манастын ушул акыл эсине ошондой энергетиканы элибиз чогуу тарткан болсо, аны укмуштай нерсеге жетмекпиз да. Бардыр жанагындай сүйгөн мекендер, бирок жалгыз да алар. Бакыт баке, бизде мындай да эмчи, адамзаттын сүйүүсүндө кызганыч бул сүйүүнүн бир көрсөткүчү деп билебиз да. Эгерде кысканса ал сөзсүз сүйөт деп. Ошондо кандай болуп калды бул? Биздин түшүнүгүбүздө. Ошентип баалашат, ошентип айтышат. Анан мен ойлондум, кысканч бул чынын айтканда өзүңдү кыйратуучу күч да. Потому что ал терс энергия ойнойт да. Өзүң кыйратуучу күчпү же кысканып аткан адамды кыйратуучу күчпү? Жок, өзүңдү кыйратат. Өзүңдү кыйрата баштайт да. Адамдын жан дүйнөсүндө түпөйүл нерселер пайда болот да. Өзүнөн өзү түпөйүл, ал оору да. Терс энергия. Түпөйүл, анан ошол барып күчөйт. Анан ооруга айланат, анан баягы мындайча айтканда нерви бузулуптур, анан кокун эртен адам өзүнө өзү кылат да. Эгер сен ошого свободно эле карасаң, сен кызганып аткан бирөө да болбойт ата. Анткени сенин күчүң аны ээлеп турат да. А биз ошо өзүбүзгө алсызбыз да, ишенбейбиз. Ошон үчүн биз ошондой нерселерди жаратабыз, көрө албастык, ар кандай нерсени. Биз муну баарын адам алсыздыктан кылат да. Өздөрүн канча баатыр ойлогон менен, эсизде бул ойдогулардын баары алсыз адамдар. Эми биздин жана ата энебизге болгон сүйүүбүз, ата энебизди ограничивать этип атканыбызды кандай деп айтасыз? Например, жана мен айткандай эле, бизге сетке улуу адамдар келгенде, 60-тан ашып калды, мен эми үйдө отуруп тажадым, мен деле иштейт элем деп келишет да. Бирок келгенден кийин эле балам уруксат берип атат, кызым уруксат берип атат, үйдө отур деп атат, небере бактып атат дегендер да чыгат да. Бул мындай нерсе менен ошо балдар өздөрүнүн ата энесине болгон сүйүүсүн көрсөтөт экен да. Үйдө отур, мен сени багам депчи. Эми ушул жөнүндө кандай айтасыз? Эми муну кайгыда жатат, чектелүү да. Негизи эле илим дүйнөсүндө мындай кыргыздарга эми айтылганда, башкаларга кыргыздарга айтылганда айтат да. Ата менен баланын ортосундагы мамиле, аял менен күйөөсүнүн ортосундагы мамиле да. Кандай бири-бирине зыян тиет дегенчи. Мисалы, бала атасына сеники туура эмес, сен туура эмес кылып атасың деген сөздөрдү айтып баштаган болсо, атасынын жолу жабылбайт, баланын жолу жабылат. Эгерде баласы атасына айтып атса, Эми баягы как будто атасынан бир мыкты болгондой көрүнгүсү келеби, же өзү мыкты сезеби, ошентип көп балдар атасына ошондой акыл айтам деп, наоборот тескери кылышып алат да. Энесине деле? Энесине деле. Ошондой жолдор жабылып калат. Себеп дегенде баягы улууга урмат, кичиге ызат деген бир ааламдык мыйзам да, бул баягы канчалык чоң планета, кичүү планетага өзүнүн энергетикасын жиберип, ушунча сыйлап турат да, бири-бирине ушундай жылуу карайт да, бул ошо ааламдык эле мыйзам жерге отургандай да. Ошо ал мыйзамды мисалы жерде биз бусканда, өзүнүн айлануу огу бар да баардык нерсеничи. Ошо атанын жолун бугабыз да, биз өзүбүздүн жолубузду барын бугабыз да. Бул нерсе да. Аял менен эркектикин да ушундай көрсөтүп койгон, билбейм, эмчи возможно пока эркек жердин күчүн кармайт, аял ааламдын күчүн кармайт да. Ошондуктанбы аял 50%ке чейин эркекке айтууга мүмкүнчүлүгү бар, акысыз эле бар. Мисалы, буну кылба, тигини кылба депчи, 50ден ашкандан кийин ал да жаап салат да. Өзүнүкүмү же күйөөсүнүкүмү? Өзүнүкүн жабат. Ал күйөөсүнөн жабылат да, мисалы, кечээ эле ошо келген бир адамдар анан келгенде эле менин күйөөм ичет, анан мындай деле жакшынакай эле жаштар элечи. Ичеттен башканы айтпайт да. Ошого аң сезимине кирип кеткени, ошону жаратып атат, ого бетер баягы энергетиканы күчөтүшүп атат да. Жок, менин күйөөм ушундай жакшы, менин күйөөм ичпейт деген бир энергетика менен курчап, баягы эгегөр бар да, ар кимди иштирип атканда, тамекини тартып атканда, ар бир нерсенин өзүнүн энергетикасы да. Ошол энергетиканы жок кылганга аракет кылышпайт да. Алар аны күчөтүп турат. Анан кийин эле эмне болду, оңолбой койду, анан оңолбой койду депчи. Оңолбогон эркек жок да. Чынын айткандачы.
ошон үчүн биз кыргызда макал бар да, жанагы жаман эркекти орто эркекти мыкты эркек кылат депчи. Мына ошол макалга биз таянып өзө турган болсок, анда бир укмуштай нерсенин баары биздин аялдардын күчүндө жатат да. Аялдар ал күчтү пайдаланбай атпайбы, эскери пайдаланат да. Эмне үчүн аялдар аруу деп атабыз? Бул аруулуктун туу чокусун кармаган, мурун кармайт, бирок ошо аруулукту аялдар өзү кармабай жатат да. Эгер аялдарыбыз аруулукту кармайт болсо, бирде эркек ичмек эмес, чынын айткандачы, бирде эркек жаман болмок эмес, бүт эркек мыкты болмок. Демек бардын эле аялдарга үмүт салдыңыз го? Жок, эми өзү жашоодун закону ушундай экен, талабыбызчы. Аял дегендин аруулукту кармап турган, мээрим сүйүүдү кармап турган күч болгон дейт. Анын күчү эмне болот? Анын күчү оңдой алат, анын күчү өстүрө алат, анын күчү бийиктете алат. Бирок ошо аялдар өзүнүн ошол күчүн пайдаланбай атат да. Эгер туура пайдаланса, укмуштай эле өсүп болмок да. Сонун маек болду. Чоң рахмат сизге. Чексиз мээрим, сүйүү, ыраазычылык, ушул берип аткан билимдериңиз элге жугуштуу, сиңимдүү болсун. Бар болуңуз дайыма.